Кийинки сөз депутат Момбеков Ырыскели Чыныбековичте. Рахмат, Дастан Артысбекович, урматтуу кесиптештер, жаңырган жаңы жылыңыздар менен. Жылдын аты жаман экен, кыргызча аты каман экен. Каман болсо каман болсун, эл жакасы аман болсун, анан өпөң чычаң өкмөтүбүз аман болсун. Мен суроо берейин дедим да, бул акча каражаты жөнүндө так маалымат берип атасыз. Кытайда атасыз, Кытай мамлекети 920 000 юан макулдашуу берип атат. Калган акча кайдан келип атат? Ырыскели Чыныбекович, ошол мен бияктан таппай атасыз. Ошол жок, көрүп атам, сизди кантип таппай калайын. Сиз бул сурооңузга ошонун ичинен 920 миллиондун ичинен болуп атат. Бул 20 миллион доллар. Жок, Кытай өзү 920 000 юан берип атат. Калганы каяктан келип атат дейм. Жок, 920 000 юан бул жанагы эмеге проектированияга кетет. ТЭОго. Калган акчаларчы? Аны да Кытай береби? Бүт полностью Кытай берет. Же Россияда бар бул шикунун ичинде? Неде? Кытай берип атат азыр муну. Анан ушул 19 миллиондун бардыгы ушул канча лаборатория курасыңар? Эми Ырыскели Чыныбекович, негизи ветеринардык, фитосанитардык лаборатория айтылган, бирок агропочвенный лаборатория бизде жок. Эки эле лаборатория бар. Бир Кашкар кыштакта, анан бул жерде. Аны да кошуп атабыз. Анан кийин жанагы биологический, биологический лаборатория деп атабыз. Ошол аны да кошуп атабыз да. Канча лаборатория курайын деп атасыңар 20 миллионго? Бир комплекс лаборатория бар, ошонун ичинен бөлүнөт. Ветеринардык өзүнчө, фитосанитардык өзүнчө, агропочвенный лаборатория өзүнчө, органо-биологический лаборатория өзүнчө. Ошонун баары канча болот? 5-өөбү? Ошонун баарын 20 миллионго. Мен түшүнгөн жокмун сизди. Сиз мени кандай түшүнөт? Канча лаборатория курулат? Мисалы, эки жер тилкесин алып атасыз. Санап көргөндө 4 лаборатория болуп атат да. 4 лаборатория. Лабораториянын ичинен дагы өзүнчө бөлүктөр, анын ичинде дагы лабораториялар бар. Ал эпизотический лаборатория, токсикологический лаборатория дегендер болот да. Ошолордун расшифровкасы жок болот атпайбы? Бир лаборатория 5 миллион же 4 миллион доллар болбойт да. Бүт бул основаниядан оборудование менен полностью болуп атпайбы? Сиз чала даярдап келген окшойсуз. Канча жер тилкесин берип атасыз? Жер тилкесин айтып коюңуз. 3 гектар негизичи. Кандай? Айтып коюңуз. 3 гектар. Контур менен айтып коюңуз. Бул жер тилкеси Ат баш айлык өкмөтүндө контур номер 188, жалпы аянты 58,9 гектар. Анын ичинен 30 гектары мамлекеттик фонддун жери, 24 гектар жарандардын үлүш жерлери. Ошол жердин ичинде техникалык проект боюнча 3 гектар жер лаборатория салынат. Мына ушул жерге кирдиңиз да, бул жерлерди өкмөт өзүнө сатып алабы ошол грант несебенен? Жок, ал мамлекеттик фонддун жери. Менчик жерлер бар деп атпайсызбы? Жок, менчиктердин жерине лаборатория курулбайт, бул просто контурдун расшифровкасын бердим да менчи. Лаборатория ошол фонддун жеринде жайгашат. Искра Азия акционердик коому менчикпи же өкмөттүкү? Бул акционердик коом. Акционердик коомдор болор 100% өкмөттүк болгон. Анан менчиктер да болот алардын арасында. Акционерлер да болот да менчик. Акционердик коом деген форма собственности частная болот. Ал тиги частный форма собственности да. Частный форма собственности. Анан өкмөт буну сатып алабы, кандай кылып аласыңар буну? Жок, лаборатория ал жерлерге салынбайт. Жерин алып атпайсыңарбы силер? Жок. Жерде жанагы көрсөтүлгөн биздин предложение берген жерлердин баары жазылып калыптыр. Эң негизгиси бул жанагы кандай жазылып калыптыр? Ким жазып коюптур? Ат башы айыл өкмөтүндө Сокулук районундагы жер тилкеси болуп атат. Ошонун тегерегинде сөз болуп атат. Мен убактын токтоп койсоңор, буларды менен кетирип атасыңар. Чүй району Искра айылы фабричная көчөсү Искра Азия акционерлик коомунун территориясы дейт. Жазылып жүрбөйбү мыйзамда? Берип коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен түшүндүрүп берип койсом сизге. Биринчи бул долбоор каралып атканда, долбоор катары ошол 9
жер каралганда, Тогуз анан жер. 9 жердин ичинде азыр сиз айтып аткан Искра Азия акционерный обществосы бар болчу, бирок ал жер жанагы долбоор боюнча талапка дал келбей калып, ошол 9 жерден бир гана ушул Сокулук районуна караштуу Ат башы айыл өкмөтүндөгү 3 гектар жер ошол талапка ылайык болуп, ошо 9 жер участогунан бир гана ушул жер талапка ылайык болуп азыр сиздерге кароого алып келди. Ал жер кимдики? ФПСтикпи? Ал жер ошол Ат башы айыл өкмөтүнө караштуу ФПСтин жери, өкмөттүн жери. Өкмөттүн жери. Экинчичиси жер тилкеси. Бул жерде бир эле жер тилкеси каралып атат. 3 гектар ат башынан алып атасыңар. Башка 8 жер тилкеси жарабай калды. Силер берде чымгырганда киргизип атпайсыңарбы? Өскел Чынөкеч, бул маалымат катты жасап атканда министерство юстициядан ошондой талап койгондо 9 тең жазгыла, ошонун ичинен бирөө тандалып алынганда, ошон үчүн биз 9 тең жазганбыз, ошо жер тилкелерди. Эме мындай сравнивать эткенгечи. Анан ошонун ичинен ошо Ат башы айыл өкмөтү тандалып алынды да, калгандары уже атпадайт да буякта эметкенде. Экинчи суроо, өкмөт өзүңөргө ушундай өгүздөө күчүңөр менен өкүрүп бакырып кирет десиңер да. Могу Воен Антоновкадагы 271, 296 контур боюнча күн ара ушул жерде митинг болуп атат. Эмне бирөөңөр басып келип туруп бир түшүндүрүү иштерин бербейсиңер? Алар жогорку кеңештин алдында турушат. Биз күнөөлүү баштанып. Айтып бериңизчи, эмне үчүн алардын кызыл китептери колунда турат, а бүгүн алар көчөдө жүрөт? Күнүгө жогорку кеңештин алдында турат. Азыр сиз айткан 271-295 контур 96. 95. 271-295 контур Воен Антоновка айыл өкмөтүнө карайт, суга тайдоо жери болуп эсептелет. Азыркы мезгилде жанагы сиздер колдоп берген мыйзамдын талабы боюнча 2009-жыл 31-ыйылга чейин салынып калган үйлөр, анан 2009-жыл 31-ыйылга чейин чыккан токтомдор деп талап ошол колдоого ээ болгон. Бул 271 контур менен 295 контур ошол мыйзамдын талабына жооп бербейт. Ошондуктан азыркы мезгилде экинчи маселе каралып жатат. Өкмөттө азыр сиздерге айтылып кетти, Минюстта комиссия түзүлдү. Ушул маселелердин кайсы жол менен, мыйзамдуу жол менен чечүү маселеси боюнча каралып жатат. Негизинен бул өкмөттө кабыл алуу болду. Ал кишилер менен биз 3 жолу жолуктук, жеринде барып дагы түшүнүк бердик. Негизинен алар түшүнүштү, андай ачык, айкын маселелердин бардыгы түшүндүрүлүү жол менен берилди. Жакшылап түшүндүрсөңөр албалар бул келбейт. Кечелер турган мурдагы ушерде турушат алар. Кызыл китептерин кармап турушат. Анан кызыл китептер бар жерлерди сот аткаруучулар барып бузабыз деп атыптыр. Андайга жол бербеш керек да. Ошол бузула турган болсо, ошого чечим чыгарып берген госрегистрдин, анан токтом чыгарып берген акимдин үйүн биринчи. 10 секунд бергиле. Ушул жерде тургандардын эч күнөөсү жок да. Кызыл китеп менен алар өмүр бою иштеп тапкан акчасынан жер алды, там салды, анан бүгүн бузабыз дейсиңер да. Ошол өкмөттөгүлөрдүн үйүн бузуш керек. Биринчи очередь. Караңыздар буну.